Илаем, одиноко мне, больно. Менин нижнее белье, трусым жок. Я же Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы 22 жаштагы Алина. Алина бизге берген маегинде өзүнүн зордук зомбулукка кабылганын айтып берди. Анын айтымында окуядан кийин ага каршы тараптан акча сунушталган, бирок ал сунуштан баш тарткан. Учурда бул иш боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Ошондой эле Алина буга чейин Мисс Кыргызстан сынагына катышып, кийинчерээк сынактан четтетилген. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, социалдык тармактарда ар кандай пикирлер айтылууда. Мисс Кыргызстана. Шаданова Алина. Машалла. Нижнее белье, трусым жок. Просыпаюсь, мен жалгызмын палатка жабык. Зордуктап салды, все палатка кирем, но только 5 минут. А кечинде мен илаем, одиноко мне, больно. Менин нижнее белье, трусым жок. Я же эчнерсе жаман не делала же. Кыйкырып, ошондой учурда да сизге эч ким жардам бере албадыбы? Да, кыздар самоубийство делают. Я же на самоубийство не пошла. Палатка жака баратат. Я говорю, каяка баратасың? Неге палаткага? Мен аяка кирбейм дедим. Ар кандай ичимдиктерди ичип жатат демек, бул кыз ошондой жолдо кыз акча иштөө максатында эле ошондой кылып жүрөт деген ойлор болуп жатат да. Мен апам менен сүйлөштү. Апам айтты, менин кызымды таксиге салып кой. Я просыпаюсь, мен жалгызмын палатка жабык. Зордуктап салды, все знают, да, жейиттерге барып айттым, балдар, мен үшүп калдым, мага жардам бериңиз дедим. Поверьте мне, у меня сердце доброе. Я ничего не собиралась плохого делать. Парашюттан по бартеру, реклама дейинчи, бартер жаман сөз экен да, магачы зыян тиеткен. Ал эркек мага айтат, сен абдан сулуусуң, сен мага жактың, жүр экөөбүз эс алалы. Анан кийин палатка мен үшүп калып кирдим палаткага. Сыктан качам деп ажал тапты. Кадам жайда өспүрүм сууга чөгүп кетти. Каргаша 29 июлда болгон. 17 жаштагы бала кулпунай сугарууга деп топтолгон көлмөгө түшкөн. Милициянын маалыматына караганда, кырсык болгон жерде сууга түшүүгө тыюу салынган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте аялына кол көтөргөн жаран 3 суткага камалды. 27 июлда социалдык тармактарда Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде мас абалындагы эркек кишинин улгайган аялга кол көтөргөндүгү тууралуу видео жарыяланган. Жана текшерүүнүн жүрүшүндө 1 майра иптин милициянын аймактык ыйгарым өкүлдөрү тарабынан окуяга тиешеси бар жарандардын өздүгү аныкталып, алардын жубайлар экени такталган. Топтолгон материалдардын негизинде 1986 жылы туулган жаранга карата убактылуу коргоо эрзелинин шарттарын аткарбоо менен протокол түзүлүп, мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлдү. Аталган жаран буга чейин үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндүгү үчүн 3 суткага камакка алынып, ага жана анын жубайына убактылуу коргоо эрзелери берилгени аныкталды. Ал эми жубайы жолдошуна карата эч кандай доосу жок экендигин билдирип, арыз жазуудан баш тарткан. Булак Серептова. Джеки Чан Кыргызстанга келди. Дүйнөгө белгилүү актер жана каскадер Джеки Чан Бишкекке келди. Социалдык тармактарда анын Борбор калаага келгени тартылган видеолор кеңири тарап, көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Аны көрүү жана сүрөткө түшүү үчүн күйөрмандары чогулушкан. Белгилей кетсек, Джеки Чандын Кыргызстанга сапары боюнча расмий маалыматтар күтүлүүдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.